WhatsApp деген жер бар экен, WhatsApp деген жердин статусу болот экен, ал жер армандуу дүйнө болуп калды да. Армандуу дүйнө кандай? Адамдар кээ бирөөлөрү погодага карап ошол жерге өздөрүнүн армандуу дүйнөсүн коет, бирөө өзүнүн карызын коет, бирөө өзүнүн чечкиндүү, чечкинсиздик экендигин билдирип ошол жерге бирдекелерди коет. Айтор ичиндеги күйүттү, ичиндеги армандарын бүт адамдарга ошол жер аркылуу билдиргиси келип атат да. Азыр чалыш кереги жок, адамдын ошол жерин статус деген жерин көрсөң болду экен, ал кандай адам эмне болуп атат, кандай абалда бүт эле билип калат экенсиң да. Азыр ночной прогулка кылып алып, балдар менен ошентип жүрүп, машалла, Аллах табарак ва тааланын берекеси жауп аткан жерде кээ бир нерселерди айтууну туура көрдүм. Соцсеттер маселеси, WhatsApp, ушул Google, YouTube. Сиз кимге баягындайсыз? Доссуз. Кимге доссуз? Ошо досуңду айт, келечегиңди айтамын дейт го. Бул эң туура маселе. Сиздин досторуңуз ким? Жылаңачтар, керексиз адамдар, артисттер, баягы саартан кечке кирпиги түшүп кетсе дагы тартып көрсөтө турган блогерлер боло турган болсо, сиздин убактыңыз жөн эле кетип атат, текке кетип атат, бекерге кетип атат. Ошондуктан, урматтуу мекендештерим, бүгүн көз, кулак, мурун бардыгынан мурда ушу көздүн нерсеси өтө катуу кетип атат. Бардык нерсе аламдашуу доорунда техника көрүп атат. Ушу көргөнүгө үйрөнгөнгө аракет кылып атат. Ошондуктан сиздерге айтарым, алданып калбаңыз. Өмүр өтө кыска, өмүр өтө кыска, өмүр өтө кыска. Эгерде убакытты туура эмес өткүзө берсеңиз, сиз ойлогон жашоо эч качан келбейт. Бүгүн адамдар күтүүдө, бир күн келип мындай болуп калат, бир күн келип андай болуп калат. Сен эгер бүгүн аракет кылсаң, сен 20 жылдан кийинки күнүң дагы ушундай болот, башка эч нерсе болбойт. Ошондуктан мекендештерим, алданбайлы. Ошол сен бирдекени коет экенсиң, сен бирөөнүн кандайдыр бир мүнөт видео коесуңбу, 1 секундтук сүрөт коесуңбу, айтор, сен бирөөнүн ошончолук өмүрүн алып атасың. Эмне коюп атасың?